Өнөгі партиясынын өкүлү депутат Алтынбек Жунусулу Жогорку кеңештин жыйынында Кыргызстандын АКШдагы элчиси Кадыр Токтогуловду сынга алганын Марал ФМ баш болгон бир катар жалпыга маалымдоо каражаттары жазып чыгышты. Ал өткөн аптада 5 депутаттан турган кыргыз делегациясы АКШга иш сапар менен барып, эки мамлекеттин парламенттер аралык мамилесин чыңдоо максатында конгрессмендер, сенаторлор менен жолугушуу болгонун айтып, элчи Кадыр Токтогулов АКШ менен Кыргызстандын алака катышы жана Америка менен өзара кызматташтык тууралуу былтыр денонсацияланган келишим боюнча депутаттардын суроолоруна тийиштүү жоопторду бере албаганын билдирген. Элчи менен жолугуп, ушул Кыргызстандын абалын бүгүнкү күндө денонсация болгон келишим тууралуу берген суроолорубузда бир алгылыктуу жоопторду ала алган жокпуз. Жооптор эмес, бизге дагы ушул сиздер жаш депутатсыңар, кимсиңер деген сыяктуу бир көңүлүбүздү калтыргандай бир бизге элчинин бизге болгон отношениясын көрдүк да, эми биз жеке өзүбүз эмес, ушу Кыргызстандын бир маселелерин сурайлы десек да орой жооп берип көңүлүбүз калды. Кадыр Токтогуловду оппозиция өкүлү Адил Турдукулов жактап жатты эле, өзүнүн Фейсбуктагы баракчасына Тышкы иштер министрлиги АКШнын элчиси Кадыр Токтогуловдун өтүнүчү менен кызматтык ыйлыктөө жүргүзө баштаганын жазып чыкты. Маселенин төркүнү мындай экен. Каражаты тартыш Тышкы иштер министрлигинин өкүлдөрү АКШга элчилеп бара жаткан оппозиция өкүлдөрүнүн биринен дипломатиялык кат жиберет. Оппозиция өкүлдөрү ал катты элчиликке беришет. Кадыр мырза кат жетирген оппозиция өкүлдөрүнө ыраазы болмок түгүл, эмнеге оппозиция өкүлдөрүнүн дипломатиялык кат бересиңер деп Тышкы иштер министрлигин карып, айласы кеткен министрлик кызматтык ыйлыктөө жүргүзүп жаткан чак экен. Элчи Тышкы иштер министрине туз буйруп турганына эл дагы түшүнбөй турат. Биз билгенден Тышкы иштер министрлиги элчиликтерде каражат жетишпегенден улам эптеп абалдан чыккан учурлар арбын эле. Же Кадыр Токтогуловдун кадыр башкабы? Айтор Кадыр Токтогулов элчилик тууралуу түшүнүгү жоктуруп эле АКШга элчи болуп кеткени 2 жылдан ашты. Айрымдар аны иштеп эле жатат деп жан тартканы менен көпчүлүк аталган элчинин ишине нааразы экендиги белгилүү. Эрке элчиге айтылган сынга мамлекет башчы көңүл бурабы же жокпу, аны мезгил көрсөтөт.